Саламатсыздар достор, биз бүгүн сиздер менен ушул берилген мисалды чыгарабыз. Бул мисалдар Скандинавиянын жогорку мектептерге даярдануучу окуучулар үчүн китебинен алынган 1.003 номердеги мисал. Демек, муну чыгаруу үчүн биринчи кашанын ичин аткарабыз. Кашанын ичинен да биринчи биз бул бөлүүнү, андан кийин бул бөлүүнү аткарабыз. Баштайлы. 0,5'ti bölüyoruz 1,25'e. Bölüğünü atkarı için biz ütürdü bul sandın ütürün 2 jolu жылдырабыз. Ал үчүн бул жактагы ütürdü дагы 2 жолу жылдырышыбыз керек болот. Демек, 1-2 жолу жылдырдык, муну 1 жолу жылдырдык, экинчи жолу жылдырып атканда сан жок болсо 0 санын жазабыз. Демек биз 50-нү 125'e bölөбүз. Бөлө турган болсок 0'дөн беребиз, себеби жетпейт. Андан кийин 500'дү 125'e bölөбүз. 4'төн беребиз. 10, 20 x көңүл, 8, 9, 10 1 көңүл, 4 көңүлдөр менен 5. Демек 0,4'төн кеткен. Экинчи бул бөлүүнү аткарабыз. Ал үчүн биринчи биз бул аралаш бөлчөктү буруш бөлчөк түрүнө айландырып алышыбыз керек. Ал үчүн 1'ди 7'ге көбөйтөбүз жана 4'кө кошобуз. Демек 1'ди 7'ге көбөйтсөк 7 плюс 4 11 болот. Эми бөлүүнү аткаруу үчүн биринчи сандын өзүн жазып алабыз, экинчи сандын ордун алмаштырабыз. 7 алымына 11 бөлүмүнө жазылат. Жана көбөйтөбүз. 7'ni 7'ге көбөйтөбүз 49, 5'ти 11'ге көбөйтөбүз 55. Эми кошуу кемитүүнү аткарабыз. 0,4'тү жөнөкөй бөлчөк түрүнө айландырып алган оңойраак болот, себеби бул жакта бизде жөнөкөй бөлчөктөр. Анда 4 1'ди жазабыз, 0'дөн кийин 1 сан бар, демек 1 0 коебуз. Демек бул сан барабар 4 10'дон 4 экен. Кошобуз 49 бөлү 55, кемитебиз 11 бөлү 3 бөлү 11. Эми бул 3 сандын эң кичине жалпы бөлүнчүсүн таап алсак болот. Бул сан 10 менен 55'тин жалпы бөлүнчүсү 5, 55 менен 11'diki 11 жана 10'дун экиси бар. Муну көбөйтө турган болсок 10 110 110 110'ду 10'го бөлө турган болсок 11, 110'ду 55'ге бөлө турган болсок 2, 110'ду 11'ге бөлө турган болсок 10. Эми 11'ди 4'кө көбөйтөбүз 44, кошу 49'ду 2'ге көбөйтөбүз 8 98 экен. 3'tü 10'ga көбөйтөбүз 30. Эми кошууну аткара турган болсок 12 4'кө 9'ду кошсок 13 көңүлдөгү менен 14. 142'ден 30'ду ала турган болсок 112 бөлү 110. Бул эки сан тең 2'ге бөлүнөт, жок дегенде анда 2'ге кыскартып алсак болот. 112'ni 2'ge bölö turgan bolsok 5, 6, 56. 110'du 2'ge kıskarta turgan bolsok, 2'ge bölö turgan bolsok 55. Demek bu 1,55'ten 1 жолбосо. Biz бул түрдө колдонгон бизге кийинки менерде оңойраак болот, ошондуктан бул бөлчөктү алабыз. Эми biz бул кашанын ичин аткардык. Бул барабар 56 бөлү 55 болду. Эми муну 3кө көбөйтөбүз.
4-cü 56 bölü 55 köydü 3. Eğer de bölçöktün bölümü çok bola turgan bolsa, bölümün 1'ge barabarlap alabız. Jana bularda kıskara turgan sanдар yok, demek bölümün bölümüne, alımın alımına köytöbüz. 55'ti 1'ge köytöbüz 55, 56'ны 3'ge köytöbüz 18, 15, 16. Demek bizim bu misalımızda bu çoğun bölçöktün alımı 168 bölü 55 dep çıktı. Emi bölümünü tabalabız. Al üçün bu kaşanın için atkarabız. 5. 1,5 koşu 4'ten 1. Men bul sandı jönököy bölçöktürün aylandırып alam. Sebebi kийинки sanыбызды biz onduk bölçökкө aylandырууга болбойт. Mezgilдүү bölçök болуп калат. Ошондуктан бөлүү оңойрак болсун үчүн бул санды жөнөкөй бөлчөктөрүнө айландырып алам. Ал үчүн бул санды үтүрү жок жазам. Андан кийин 1'ди жазып, үтүрдөн кийин канча сан болсо ошончо 0 жазам. Бизде үтүрдөн кийин 1 эле сан бар, демек 1 0. Кошу 1 бөлү 4. Бул эки сандын эң кичине жалпы бөлүнчүсүн табабыз. Ал сан бизде 20 барар. 20-ны 10-го бөлөбүз 2, 20-ны 4-кө бөлөбүз 5. 2'ni 15'ge köbeytöbüz 30, 5'ti 1'ge köbeytöbüz 5. 35 bölü 20. Bul 2 santen 5'ge bölünöt. Demek biz bunu 5'ge kıskartıp alabız. 5'ge bölüp alabız. 35'ti 5'ge bölöbüz 7, 20'ni 5'ge bölöbüz 4. Keyinki kadam demek bul bizde 4'ten 7 degen san çıktı. Emi 4'ten 7'ni bölöbüz 18,3'ten 1'ge. Emi bul sandı buruş bölçöktürünü aylandırып alabız. Al üçün 18'di 3'ge köbeytöbüz 4, 54, 1'di koşabız. Demek 18 köbeytü 3, 54, 54'ge 1'di koşabız 55. Emi bölүүnü atkаруу үчүн birinci sandын özünü жазып алабыз, экинчи sandын ордун алмаштырабыз. Demek 55'ti bölümüne 3'tü alımına жазабыз жана көбөйтөбүз. Кыскара турган сандар жок, демек алымын алымына, бөлümün bölümüne көбөйтүп коебуз. 7'ni 3'ge көбөйтөбүз 21, 4'tü 55'ge көбөйтөбүз 20, x көңүл 220. Эми бул жерден бул бөлчөктүн бул бөлүгү бизде 168 bölü 55 çıkan bolчу. Al эми бул 21 bölü 220 çıktı. Эми бул ортодогу чоң сызык бөлүү дегенди билдирет. Демек биз бул санды бул санга бөлөбүз 7. 168 bölü 55 bölöbüz 21 bölü 220. Birinci sandın özünü жазып alabız. Ekinci sandı almaştırıp жазабыз. 220 alımına 21 bölümüne. Jana köbөйтөбүz. 55 менен 220 кыскарат. То есть башкача айтканда bir sanга bölünöt. Bul 55 sanına bölünöt. 55'ti 55'ge bölsök 1, 220'ni 55'ge bölsök 4. 168 menen 21. Tak 8. 168 21'ge bölünöt eken. Anda 21'di 21'ge bölsök 1, 168'di 21'ge bölsök 8'den tiyet. Эми кыскартылгандан калган сандар 8, 4, 1, 1. Буларды
alımına bölümüne көбөйтөбүз. 8'ge 4'tü көбөйтөбүз 32, 1'di 1'ge көбөйтөбүз 1. 32'ni 1'ge bölө турган болсок 32'ge барабар болот. Demek bizim bu misalımız beraber 32 de çıkartken.